Башын жардырганына кекенип калган неме карлыгашты жөн эле жайына койгусу келген жок. Акмалаганы да жөн эмес болчу. Бирок бала бакчадан божураган эки баласын ээрчитип чыкканын көрүп, аялга жакын бара алган жок. Демин басып, унаасында отуруп карлыгашты аялдамага чейин узата карап кала берди. Мейманканадан чыгып бара жаткан Айсараны бут кийиминин такасы жерди тешип кетчүдөй тыкылдай баскан аял акырая карап ичкери кирип кетти. Анын турпатынан эле өтө чыргоо аял экени көрүнүп турат. Бул аял сулуу, жаш кыздын баарын ушундай муздак жек көрүү менен карайт. Жакшынакай үй бүлөлүк жашоосун дал ушул жаш сулуу кыздар талкалап бырын-чырынын чыгаргандай сезилет. Түз эле Тимурдун бөлмөсүнө кирип барды. Бөлмөнүн ирээттүү турганына таңдангандай айланта карады. Мейманканага жалгыз түнөй баштадың беле? Деди аял колундагы чакан сумкасынан чылымын алып чыгып. Эмне таң атпай мени издеп? Үстүнө халатты желбегей жамынып Тимур керебеттен турду. Издейм да. Күйөөм үйгө түнөбөй жүрсө, үйлөр бош турат го, а сен мейманканага түнөп жүрөсүң. Ойлогом бир сулууң бар го деп көрсө өзүң эле. Аял кытмыр жылмайып чылымын түтөтө баштады. Эмнеге келдиң? Же менин мээм дезгени сагынып калдыңбы? Тимур да чылымын тарта баштады. Балаңдын эсебинде акча калбай калганын кабарың барбы? Италияга окууга болбой жатып жөнөткөн өзүң. Эмне өзүң каалаганыңды кыл деп таштап койдуңбу? Бир эле балаң бар го. Элдикиндей бешөө болсо бир жөн жетпей жатат дегидей. Которгом, а сен качан кабар алдың эле Эрболдон? Андан көрө өзүмө акча керек дебейсиңби? Ооба, керек, мага дайыма керек. Сен муну жакшы билесиң. Мен акча менен дем алам. Акча дегенден башканы билбейсиң. Ал. Керебетке таңылган акчаны ыргытты. Компанияда акча жок, иши артка кетип атат. Компанияны ойлоп койсоң боло, бул сага да мага да эмес, балабызга кала турган нерсе, билесиң. Компанияны сен ойлоп жатасыңбы? Өзүңдүн жыргалчылыгыңды ойлоп жүрөсүң го? Урмактан урап калсын, ар күнү ар кайсы кызга чачкан акчаңды эсепке албайсыңбы эмне? Жап жаагыңды. Сенде деле акча жок эмес, ижара акылардын жарымынын көбүн жыйнап алыптырсың. Ошончолук эле күйүмдүү эне болгуң келип жатса, ошол акчадан эмирге которуп койсоң өлөсүңбү? Тимур аялына сүйлөгөнчө кийинип болду. Ал менин долям, сен ага тийишпе. Ал акчадан эч нерсе калган жок, карыздарыма бергем. Ушу сенин карыздарың качан бүтөт? Каяктагы бир нерсеге илешип эле басып жүрөсүң. Сен анда ошол доляны алып тынч жашай бер, бала демишетип менин мээмди чакпай. Баладан кабар албай кое турган киши мен эмес, уктуңбу? Чыга бериштеги күзгүгө каранып галстугун түздөдү да эшикти тарс жаап бөлмөдөн чыгып кетти. Аялы күйөөсү деген аты, анын далилдеген расмий нике күбөлүгүнөн башка экөөнүн мамилесинин ырыстуу эч нерсеси жок. Экөө бири-бирине урушуп туруу үчүн керектей эле ооздорунан бир жылуу сөз чыкпайт. Жалгыз калды дегиче ит мышыктай эле ырылдашып турушат. Карлыгач өзгөрдү, Күндөн күнгө кулпуруп эле кетип жатат. Марат кызганат деп эле жүрчү эле го, кызганбай калган го. Ооба, мен да байкап жатам. Өзүн аябай карап койкоңдоп түрлөп кийинип калды. Көчөнүн аркы жагындагы отурушта отурган 3 аялдын экөө өздөрүн көздөй келе жаткан карлыгачты карап ал жөнүндө кеп башташты. Жапжаш неме жасанса жасанат да, анын үстүнө өзү да иштеп жатса, бала менен 4-5 жыл үйдө отурган неме оңойбу деп 3-чү аял экөөнүн сөзүнө кошулбастан алардын демин басып койду. Кандайсыздар? Жакын келген карлыгач учурашып калды. Бул жерде жакын жашаган коңшулар бири-бирин жакшы таанышат. Жакшы, өзүң кандайсың? Марат деле сен деле көрүнбөйсүңөр. Жакшыбыз, эже. Экөөбүз тең жумушка таңда кетип, кечинде келип жатабыз. Шакылдаган аял карлыгачты бутунан башына чейин сыдыра карады. Мейлиңиздер, мен барайын. Тиги аялдын карашынан карлыгач ыңгайсыздана түштү. Муну 2 бала төрөдү деп ким айтат? Буралат го чиркин. Бул Маратка эмне болуп тийип калды экен? Экөөңө ар ким деле сөз кылдырып койсо, болдугул эми. Жаныңардан каршы узай электе баштаганыңар эмнеңер? Толмочунан келген аял экөөнү тыя отургучтан туруп үйүн көздөй басты. Марат, мен жумуштан башка жака которулдум, деди карлыгач кечинде чогуу турганда. Которулдум? Ооба, эмне алаясың? Каяка? Мен иштеп жаткан кафенин башка филиалы ачылды. Шефибиз мени ошол жака которду.
Деди көңүлү бош. Бирок мен ал жакта официант болбойм. Анан ким болосуң, шефпи? Деп күлдү күйөөсү көзүн телефондон албай. Жарым шеф деп койду. Күйөөсүнүн телефондон баш көтөрбөй отурганына кыжырдана. Эмне? Ой, администратор болуп барам. Бат эле администратор кылып салгыдай шефиң эмне кылып жибердиң? Ой, баштабачы, эмне кылып жибермек элем, өзү эле сунуштады. Бала бакчага жакын экен деп макул болдум деп карлыгач сүйүнүчүнө суу чачкандай сумсая оозгу бөлмөгө чыгып кетти. Сөзсүз ушинтиш керек беле? Мени менен чогуу сүйүнүп койсо эмне болот? Мен дагы кубанычымды муну менен бөлүшүп коем. Айтпай деле койсом болмок экен. Тамакты аралаштырып жатып карлыгач күйөөсүнө жини келди. Тимур басса турса көз алдына Айсара тартылат. Анын мөлтүрөгөн көздөрүн эстегенде жан дүйнөсү жай ала түшкөнсүйт. Өзүнчө жылмайып алат. Бүгүн таңды аялынын уу тили менен баштаган неме керээли кечке ачуулуу жүргөн. Азыр гана Айсарасын эстеп тынч ала түшкөн чагы. Телефон чалып Айсараны жолугушууга чакырды. Машина кетти, 15 мүнөттө үйүңдүн жанында болот, деди Тимур. Башка жигиттер жолугуу үчүн күндө жазып жүрүп көндүрүшөт. Тимур болсо кыздын уруксатын да алган жок. Жолугаарын өзү эле чечип койду. Айсарага анын ою менен болуп эзилген мырзалар жакчу эмес. Баарын өзү чечип койгон. Тимурдун бул мүнөзү ага жакты. 15 мүнөттөн кийин үйдүн алдына Майбах келип токтоду. Айсара кыялдана ага отурду. Зуулдаган унаа бир заматта заңгыраган особняктын алдына келип токтоду. Тимур кызды тосуп алып жигиттерин кетирип жиберди. Кел үйгө кир, бүгүн бул үйдүн коногу сенсиң. Тимур Айсараны белинен кармап үйдү көздөй ээрчите басты. Бул жакта эч ким жашабайт деп Тимур кыздын оюн окугандай айта салды. Кыз түш женде араң ойгондо көзүн ачып эки жакты карап өзүнчө кайда жатканын эстей албай ден дароо болуп бир саамга жатты. Башын көтөрүп турайын деди эле бүтүндөй тулку ою жанчып салгандай ооруп турганын сезди. Үйдүн ичи тыптынч, эч ким жоктой. Болгон күчүн жыйнап туруп илинип турган халатты кийди. Тамекинин жыты келди мурдуна. Бул Тимурдун халаты болчу. Бөлмөнү айланта карады, көзүнө чачылган кийимдер урунду. Деңгирей басып оозгу бөлмөгө чыкты. Муздаткычтан суу алып ичип, башын мыкчый столдун четине отуруп калды. Шарапты акыл эсимди жоготкончо ичипмин го деп ойлоду кыз. Шарапка уктатуучу дары кошулганы оюна келген жок. Столдогу бокал, шараптын бөтөлкөлөрүн телмиретиктеп отуруп, батир десең батир, акча десең акча даяр. Сенден эч нерсе аябайм, болгону сен мендик бол. Өзүңдү мага арна, болду, сага каалаганыңдай жашоо берем деген Тимурдун сөзү эсине түштү. Бокалды колуна алып, анын тизесине отурган өзүн эстеди. Өзүн шылдыңдай кытмыр жылмайды. Бул жылмаюуда кыздын ызасы да, ыйы да камтылган эле. Акчасын пайдалана берейин деп ойлонуп жаткан кызды Тимур пайдаланып койгонун ойлоду. Канчаны көргөн карышкыр Тимур эле болсо ушул чүкөдөй кызда алдана коет беле. Бирок кызда өкүнүү, ушуну менен таштап салып басып кетсе эмне кылам деген коркуу да болгон жок. Карлыгач бүгүн жаңы жумушуна келди. Эми ал катардагы официант эмес, администратор. Бул кызматты аркалай аласыз деген Байыштын сөзү дагы өзүнө болгон ишенимин арттырып койду. Чыкыя кийинип, чачын жарашыктуу түйүп алган. Мурун дайыма жоолукчан көргөн Байыштын көзүнө Карлыгач бүгүн башкача көрүндү. Телефонуна үңүлүп отурган келинди кире бериште бир топко карап тура бергенин качан гана качып коесуңбу деген кишинин үнүн укканда түшүндү. Карлыгачты такыр көрбөгөндөй узакка карап калганына өзүнө өзү күлкүсү келе кафенин ичине кирди. Ачылып кеткенсиз го. Жаңы орундагы иш күн кандай башталды? Колундагы баштыктарды Карлыгачка берип жатып да көзүн андан алган жок. Жакшы, жылмая жооп берди. Карлыгач жигиттин аны телмиретиктегенин байкаган жок. Баштыктарды таштап коюп эле кете турган Байыш эмнегедир улам бир нерсе алып эле кафеге келе берди. Ичинде түшүнүксүз сезимдер болуп жатты. Эмнеге бул кафени айланчыктап кете албай жүргөнүн өзү деле түшүнбөй жатты. Базардын жаны болгондуктан киши көп. Карлыгач эрте бошой албасына көзү жетип жолдошуна телефон чала баштады. Мен жумуштан кеч чыкмай болдум, балдарды сен алып кете аласыңбы? Жок, мен эрте чыга албайм, мен чыгып жеткиче кеч болот.
Каап эмне кылсам деп телефонун өчүргөн Карлыгач шыкылдата басып башка бирөөнүн номерин издей баштаганда жанатан анын сүйлөшкөнүн угуп турган Байыш жанына келип калды. Карлыгач эже, бул жакта мен болуп турам, балдарыңызды алып келе калыңыз. Каяка? Жумушка жаныңызда жүрө берет да. Уят го, эл келип жатса мен балдарымды алып келип алсам болмок беле. Эч нерсе болбойт, мен уруксаат берип жатпаймынбы? Башкалардын эмне иши бар? Кандай жакшы адамсың. Карлыгач жигитке ыраазы боло шашкан бойдон чыгып кетти. Жакын эле жерде болгондуктан Карлыгач такси менен бат эле алып келе койду. Экөөнө телефонун берип бир орундукка отургузуп койду. Иши кеч бүттү. Такси чакырып кетейин деп жаткан Карлыгачты Байыш жеткирип коймок болду. Кой, такси менен эле кетебиз, убара болосуң. Биз алыс жашайбыз, деди Карлыгач ыңгайсыздана. Убара болчу беле Карлыгач эже, көтөрүп жеткирип жатсам бир жөн. Байыш тамашалап күлүп калды. Карлыгач балдарын унаага отургузганча Байыш эшиктин алдындагы дүкөндөн балдарга шоколад көтөрүп жетип келди. Жөн эле койбойт белең, рахмат. Айткыла байкеңерге рахмат дегиле, деди Карлыгач балдарына карап. Экөө бир ооздон рахмат деп айтышты. Байыш күзгүдөн астыртан Карлыгачты карап, ал айткан дарекке айдап жөнөдү. Марат керебетте адатынча телефон баскылап жаткан. Эмне кеч, деди керебеттен козголуп. Аңгыча балдарынын бири атасын көздөй чуркап, ата, карачы, байке алып берди, колундагы шоколадты көрсөттү. Кимди айтып жатат? Марат каалганын жанында турган Карлыгачка карады. Ой, жумуштан чыгып такси чакырып жатсам биздин кожоюн жигит балдар менен жеткирип коеюн деп. Ошо менен соо эмессиң. Кечээ сен жумушуңду которсо, бүгүн үйгө жеткирип. Марат дароо жинденип кетти. Кайдагын айтпачы, ал кичинекей бала. Буга ушинтип койсом ишенет деп жатасыңбы? Кафенин кожоюну десе килейген киши деп ойлоп жатасыңбы? Мени ошо кичинекей балага жабыштырганың калды эле. Карлыгач да кыйкырды. Экөө тең тыйылчудай эмес. Урушу бир топко созулду. Айсара жан кыйнап жумуш кылууну дээринен жактырбайт. Ал баары оңой эле бүтүп калышын каалайт. Окууга тапшырган, бирок башын оорутуп окуусу келген жок. Окуусун таштап бир моделдик агенттикке ишке кирип алган. Инстаграмда катталуучулары көбөйүп жарнама ала баштаганы ал моделдик агенттиктен дагы чыгып кеткен. Тапкан акчасы баскан турган кийиминен артпайт. Батир акысы үчүн апасынан кээде акча сурап алат. Айсара кичинекей кезинде эле ата-энеси ажырашып кеткен. Кийин атасы каза болуп калды. Айсара атасын жакындай турган алыстан да көрбөй калды. Болгону бир сүрөтүн гана көргөн. Апасы көп жылдан бери Орусияда соода кылат. Айсараны 2 курдай жанына алып барып көрдү, бирок кыз болгон жок. Акыркы жолу окуйм деп көшөрүп Бишкекке келип алган. Бирде та жеңеси, бирде та эжесинин колунда жүрүп, апасына өтө деле жакындыгы жок. Айсара ойлору менен алпурушуп жатканда Тимур өзүнө маашыркана кеңсесинде отурган кези. Кол алдындагы балдарды күндөз зекичү эле. Бүгүн башкача, көңүлү жай. Түшү ой бергенде айдоочусун таштап өзү кетип калды. Эй шеф, сени жанынан чыгарчу эмес эле го, эмне акыркы күндөрү сага боштондук берип калган? Деди кеңседен чыгып келе жаткан киши унааны узата карап калган жигитке. Билбейм, деген жигит ийнин куушуруп коюп туруп калды. Шефинин эмнеге минтип өзгөргөнүн жакшы билет бул, бирок аны айтып сөздү көбөйтүүнү каалаган жок. Эшикти бекитип кеткен, кыздын эч жака кетпесин билет. Курсак ачты го, ал үйдө да жей турган даяр эч нерсе жок деп ойлоно Тимур Айсарага тамак аш алды. Ал буга чейин минтип эч кимге кам көрүү тууралуу ойлончу эмес. Тамактарды унаанын орундугуна коюп жатып, Айсаранын жымыңдаган көздөрүн эстеп өзүнчө кубанып алды. Ага тезирээк жетип ошол көздөрдү көрүүгө шашты. Көп узабай Тимур үйүнө жетип келди. Алып келгендерин столдун үстүнө кое салып, уктоочу бөлмөгө баш бакты. Кыз жок. Телефон чалды. Анысы да столдун үстүндө калыптыр. Кайсалактап кызды таппай калды. Тимур шашкан бойдон үстүңкү кабатка көтөрүлүп бөлмөлөрдү кыдырып чыкты. Ар бир бөлмөнүн терезесинен жерди карап коет. Терезеден өзүн таштап жибердиби деп сана аркап, ал оюнан коркуп да кетти. 3-чү кабатка чыга бергенде жерде бүрүшүп жаткан кызды көрдү. Айсара кыйкырып жетип барып чекесин колу менен басты. От кармагандай ысык эле. Кызды көтөрүп келип керебетке жаткырды да өзүнүн жеке дарыгерине телефон чалып тез арада келип калуусун өтүндү. Айсараны жылуулап жаап, чекесинен улам муздак сууга салып чүпүрөк басат.
Саатын кайра карап, бир ордунда тура албай ары бери басып, дарыгердин келишин чыдамсыздык менен күтүп жатты. Тимур эгерим аял затына мындай мамиле кылып көргөн эмес. Анын күйпөлөктөп жүргөн ушул абалын аялы көрсө түтөп кетмек. Эңкейип жерден бир нерсени алып берип койсо даражасы ылдыйлап калчудай болгон кишини бул кыз заматта кыйла өзгөртүп коюптур. Эшиктин коңгуроосу шыңгырары менен жүгүрүп чыкты. Ой, батыраак эле келсең болот, аке. Мурутчан бою узун кара кишини тосуп алды. Салам алейкум. Ой, тынччылыкпы, эмне болуп кетти? Кол алышып жаткан Тимурдун түрүн карады тиги киши таң кала. Тимур суроосуна жооп бербестен кыз жаткан бөлмөгө баштап кирди. Дарыгер бат эле кыздын дене табын, кан басымын текшерип болду. Абалы жакшы элеби? Сарсанаа болбо, бир аз суукка урунуп калган, азыр укол сайып койдум. Буларды жатаарда бересиң, температурасы түшөт. Рахмат, аке. Эй, мунун ким? Сага бир нерсе болгон экен депмин. Мени өзүңдөн башкага чакырчу эмес элең? Сыртка чыгып баратып кызга сурады. Сурайсың да, таке, бул бир кыз, деп оор дем алып койду. Кыз экенин көрүп турам, жапжашын колго алыпсың, абайла, күйүп кетпе. Күлө коштошуп дарбазадан чыгып кетти. Тимур кыздын жанына барып карап отурду. Чекесинен аккан терин улам арчып, керек болсо кызды жүзүнөн куюлган терден кызганып турду. Кыз үчүн жасалган ар бир аракети өзүнөн өзү боло берди. Мынчалык камкор болуп кеткенин Тимур өзү дагы байкаган жок. Карлыгач түнү менен уктай албады. Жини тарай элек болчу. Күндө жасап жүргөн жумуштарын кылбай, баары уктап жатканда таң куландан жумушуна кетип калды. Жумушунда канчалык билгизбейин десе дагы, ичиндеги ызасы, ачуусу жүзүнө чыгып турду. Карлыгачтын маанайы жок экенин, кабагына кар жаап турганын Байыш кирип келип эле байкады. Адатта жылмайып тосуп алчу Карлыгач баш көтөрүп да Байышты караган жок. Эмне болду сизге? Байыш жакын келип анын ийигинен сүйөй башын көтөрдү. Бетиндеги билинер билинбес көк аланы көрүп токтоп калды. Аны аяды. Көк ала болуп турган жерин акырын сылайын дегенде башын ала качты. Араң турган Карлыгачтын көзүнө мөлтүрөп жаштар агып кетти. Байыш анын башын ийнине жөлөдү. Бирөө сүйлөсө эле жарылчудай болуп турган келин бир топко ыйлады. Кызганып дегилечи, оюмда эч нерсе жок эле, балдар менен жеткирип коеюн дегем, күйөөңүздүн минтерин билсем. Сенин күнөөң жок, бул болуп эле келе жаткан көрүнүш. Кой, башкалар келе турган учур болуп калды, булар да экөөбүздү сүйүштүрүп жиберишпесин. Карлыгач Байыштын жанынан туруп көзүн арчыды. Карлыгач бетин жууп келгенче Байыш ага кофе даярдап койду. Рахмат сага, деп жылмайды Карлыгач кофени алып жатып. Бир аз мурун эле ачууланып турган Карлыгач ыйлап алганга жеңилдей түштүбү, Айтор күлүп калганы Байышка жага түштү. Сизге күлгөн ушунчалык жарашат да, мен сизди бир жака алып барып келбеймби? Бир жагыңды кой, күйөөм билсе. Күйөөңүз ансы деле кызганат экен го. Куру эле уруш жей бербей, бир нерсе кылыш керек. Азыр ыйладыңыз, маанайыңыз жок, мындай абалда иштей деле албайсыз. Мен сизди тоого алып барып таза аба жуткуруу эс алдырып келейин. Жок, жакшы элемин, балдарды да бала бакчадан алышым керек. Балдар жалгыз эле сиздики беле? Карасын да күйөөңүз деле. Бетиңизди көгөртүгөн үчүн таарынып барбай деле койсоңуз болот го дейм. Карлыгач эсте ызалана түштү. Анын мындай кылыктарына канчага чейин чыдайм деген ой келди. Жумушчу? Ой, Карлыгач эже, ар нерсени шылтоолобоңузчу. Өзүм айтып жаткандан кийин жумуштан бошмун деп ойлой бериңиз. Коркпоңуз, эч ким деле билбейт. Кечинде жумуштан чыккан маалда үйүңүздө болуп калсаңыз болду да. Жумуш, үй, бала бакча, тамак жасоо деген нерселер мээсине орноп калган Карлыгачка бир жака баруу алгач өөн учураган. Бирок эмнегедир Байыштын сунушуна макул болуп муюп калды. Балким чындап эс алгысы келдиби, же күйөөсүнөн өч алгысы келдиби? Айтор Байыш менен кайда болсо дагы бармай болду. Жумушка келгенден бери Байыштын колдоосу, жардамы Карлыгачты ага кыйла жакындатып койду. Андан эч бир зыян келбесине ишенет. Мейли, шеф өзү айтып калды, барса барып мени сергитип келели, деди Карлыгач. Сиз чыгып машинага отура бериңиз, бетиңиздеги көк аланы эч ким көрбөй эле койсун. Сиз көбөйтүп алардын ар бирине жооп берип отурат белеңиз. Байыш Карлыгачка унаасынын ачкычын сунду. Байышты Карлыгач унаада жарым сааттай күттү. Жумуштарды дайындап койдум, меникин да сиздикин да. Эми сарсанаа болбой кете берсек болот. Байыш унаасынын ачкычын алып жатып Карлыгачка карады. Анын арткы орундукта ыңгайсызданып,
өзүн кылмышкердей сезип отурганын бир карап эле байкады. Өзүңүзгө бир эркиндик бербейт экенсиз го. Баарын унутуп салыңыз. Сиз бир күн жок болсоңуз жашоо астын үстүн болуп кетпес. Балким күйөөңүз сизди кадырлай баштайт. Сиз жогага оор болорун түшүнүп кол көтөрмөк тургай үн көтөрбөй калаттыр. Байыш унааны от алдырып жатып ушуларды сүйлөдү. Карлыгаш жигиттин сөздөрүн ойлонуп отуруп калды. Марат ойгонуп, аялынын орду бош калганын көрдү. Туруп ашканада тамак даярдап жаткандыр деп ойлогон. Бирок кыбыр эткен кыймыл болбогонунан туруп эки жакты карады. Аялы чай да кайнатпаптыр. Кийимдерин карап жумушка кетип калганын билди. Балдарын ойготуп кийингиле деп шаштыра баштады. Аларды алып бала бакчаны көздөй жөнөдү. Балдарын киргизип жиберип, Карлыгачка телефон чалды. Өчүк. Таарынган экенсиң. Анан эле таарынычың жазылып өзүң чалбас бекенсиң деп сүйлөнүп жумушуна кетти. Анткени менен күн түштөн ооп кетти. Карлыгаш чалган жок. Марат улам телефонун карап коет. Балдарды бала бакчадан ала тургандагы маал болуп калды. Карлыгачка дагы чалып көрдү. Дали өчүк. Кечинде катуу кетип калган окшойм. Чаап да жибердим беле. Кайнежемдикине кетип калдыбы же эмне болду? Оор үшкүрүнө ар нерсени ойлонуп отуруп, жумушунан суранып балдарын бакчадан алып келди. Курсагыбыз ачты деп ызылдай баштаганда Карлыгачка дагы телефон чалды. Өчүк. Дүкөндөн балдарына бир нерсе алып келип берип, телевизор коюп экөөнү үйгө таштап, Карлыгачты издеп жумушуна жөнөдү. Марат чыгып кеткенден бир аздан кийин эле Карлыгач үйүнө келди. Эки баласы ойноп отурат, күйөөсү жок. Балдар апасын көрүп экөө тең чуркап келип бутуна жармашып кучактап калышты. Атаңар кана, сизди алып келем, ыйлабай отуруп тургула деп кеткен. Жумушка жетип барбасын, эртерээк чалайын деп сүйлөнүп телефонун алып чыгып күйгүздү. СМСтер биринин артынан бири түшүп жатты. Баары Мараттын чалуусу экен. 2 чакыруудан кийин Марат телефонду көтөрдү. Каяктасың, эмне өчүксүң? Кечке байланыша албай жини келип турган неме кайдан жай сүйлөсүн, бакырып кое берди. Эмне кыйкырасың? Жумушта болом да, башка каякта болот элем. Балдарды жалгыз таштай салып жөнөп кетпей отура турсаң келет элем да. Жумуштамын деп эмне балдардан кабар албай коесуңбу? Балдар жалгыз эле меники беле. Сен деле кара, сен деле бак, бир күн карап койсоң эмне болосуң? Карлыгаш телефонун өчүрүп салды. Балдар өздөрүн күнөөлүү сезе элейип кыйкырып жаткан апасын карап туруп калышты. Деги бизде тынч жашоо болор бекен. Кандай эле адамдар урушпай талашпай жашай беришет. Сүйлөнгөн Карлыгач болгон жинин казан аяктан чыгарып, кагыштырып тамак жасоого камына баштады. Аңгыча телефонуна СМС түштү. Дароо жетип барып карады. Байыштан келиптир. Жакшы жетип алдыңызбы? Кызганычтын 2 сериясы башталган жокпу деп жазып аягына күлгөн быйтыкча коюп коюптур. Карлыгаштын жүзүн жылмаюу уялады. Байыш менен бир топко жазышты. Бир кезде өзү байкап калды. 2 балалуу аял экенимди унутуп, өзүмчө жаш кыздай кылыктанганым эмнем? Ушундайым да токтотоюн деп телефонун үнсүз режимге койду. Анткен менен ою Байышта калды. Тимур бетиндеги кызылы тарап, дене табы түшүп мемире уктап жаткан кызды суктана карап башында отурду. Канча кызды колдон өткөрдү. Эч кимиси анын жүрөгүн мынчалык козгой алган эмес. Бирине дагы мынчалык сүйүү менен эзилип карачу эмес. Баары анын бир күндүк оюнчугу катары көрүнчү. Аларды мыскылдап гана турчу. Айсара анын жашоосунда пайда болгон бир башкача жан болду. Кызга алып берем деп көп кабаттуу үйлөрдөн батир карап жаткан. Ал оюнан кайтты. Кызды өзүнөн бөтөн жашаткысы келген жок. Көзүнөн бир азга далдоо болсо эле колуна конгон кушун учуруп жиберчүдөй чочулоо болуп жатты. Мен буга үйлөнөм деди. Бул тапта кыз көзүн ачып кашында аны карап ойлуу отурган Тимурду көрдү. Кыздын ойгонгонун көргөн Тимур ашканага жетип барып муздак суу көтөрүп келе салды. Кыз дайыма эңсеп келген камкордукту ушул кишиден тапты. Өзүнчө күйпөлөктөп, эмне кылып жиберерин билбей кареги менен тегеренген жанында жүргөн Тимурга кыздын дагы ичи жылыды. Ага башын жөлөгүсү, анын канатына жашынгысы келди. Марат эртең менен турары менен адатынча телефонуна үңүлдү. Инстаграмды барактап келе жатып, Бишкекте курулуп бүтүп эксплуатацияга берилген турак жайдын кулап калгандыгы тууралуу жаңылыктын темасына көзү тык токтоду. Өзү курулушта иштегендиктен кыя өтүп кете алган жок. Жаңылыкты окуп өңү бозоруп кетти. Дал ошол үй курулуп жатканда өзү иштеп кеткенин эстеди. Ал учурда Марат жумушка жаңы эле кирген. Турак жайдын пайдубалы эбак тургузулган экен.
Балдар күпүлдөп дубалын тургузуу менен алек. 6 күн иштеп 1 күн бош болушчу. Эртең эс алабыз деген күнү курулушчулар чогулуп кожурашып калышты. Марат дагы элден калбай аларга аралашты. Бүгүн шефтерден эч ким жок. Цементтен чыгарып кетели, эч ким деле билбей калат, деди арыкчыра келген сары жигит. Кой, жетпей калсачы, эсептеп алып келишчи. Курулушчулардын эң улуусу делген киши каршы чыкты. Жетпей калса эмне болмок эле? Цемент түгөндү деп алдырабыз да. Үнөмдөп деле колдонуп жеткирип коебуз, деди бири. Мейлиңер эми, бирок мен аралашпайм. Акчаңарды өзүңөр колдоно бергиле, деди тиги орто жашка барып калган киши. Акыры көпчүлүк жеңип ушул түнү бир нече кап цементти чыгарып кетишти. Аны сатып, акчасын бөлүшүп, кымыңдаган бойдон үйлөрүнө жөнөшкөн. Арасында Марат дагы бар. Акчага кызыгып калышкан немелер бул ишти ошону менен эле токтотуп калышкан жок. Андан кийин да бир нече жолу сатып акча жасашты. Марат ойлонуп отуруп башын чайкады. Бир кирпичти цементсиз коюп жиберип, бирине баткак, бирине кум аралаштырып, чын эле өтө жоопкерчиликсиз мамиле кылышыптыр. Же алардын эмне кылып жатканын көзөмөлдөгөн киши жок. Эл кирип жашап баштагандан кийин куласа, ошончо кишинин убалы кимге тиймек? Дагы Кудайга шүгүр, түндөгү катуу шамал ырас эле болуптур деп Марат көпкө ойлонуп отурду. Ал канча убакыттан бери курулушта иштеп, нан таап жеп келгени менен жумушу өтө жоопкерчиликти талап кылаарын ушул күнгө чейин бир дагы ирет ойлонбоптур. Эмнегедир жумушуна баргысы келген жок. Айылда жалгыз жашап жаткан апасын эстеди. Бир нерсени кыйратып жаткансып шаарда жүрөбүз. Андан көрө айылга барып малымды карап, жер иштетсем деле оокатым өтөт эле го. Дагы канча үйдүн кулашына себепчи болор экенбиз. Мен жана мендей шалакы курулушчулар. Карлыгачты көндүрүп айылга кетем, деди. Карлыгач өзү моюндагысы келбесе дагы керели кечке байыштын келишин күттү. Эшиктен ар бир кирген кишинин баш көтөрүп карап жатып чарчады. Бирок байыш келбеди. Улам телефонун карап коет. Бир нече жолу телефонун алып чыгып ага чалууга камынып кайра өчүрүп коюп жатты. Кызыкмын, эмне деп чалат элем? Каякта жүргөнүн сурагыдай мен киммин ага деп ойлонуп коет. Санаркоо, күтүү, айтор бул сезимдерин Карлыгач өзү да түшүнө албай, канча аракет кылса дагы эркин башкара албай жатты. Эми мага жакшылык кылып жаткан адам дайынсыз болуп жатса, ойлобой койсом болбойт го деп бир маал өзүн актап коет. Эч эле дайыны жок болгондон жумуштан кетип жатып эмне болсо дагы телефон чалууну туура көрдү. Телефону өчүк болуп чыкты. Эмне кылсам, кимден сурасам? Бушайман болду. Баса тиги кафедеги Самирага чалайынчы, балким ал билеттир. Бирок байыш эмнеге издедиң десе эмне дейм деп кайра туруп калды. Бир аз жол жүргөн соң, мейличи, чала берейин, бир жооп табам да. Телефонун алып чыгып Самирага чалды. Самира, кандайсың? Шефибиз көрүнбөйт го, бүгүн келген дагы чалган дагы жок. Сүйлөшөйүн десем өчүк, бүгүн айлык бермек элек, деп койду. Уккан эмес белеңер, эртең менен жол кырсыгына учураптыр. Эмне, жакшы бекен? Чочуп кетти Карлыгач. Кандай экенин билбейм. Бейтапканага алып кетти деп досу чалган. Андан бери эч ким кабарлашкан жок, жумуштан дагы бошогон жокпуз да, деди кыз өзүн күнөөлүү сезе. Кайсы ооруканада экен? Келин шашкалактай сурады. Анысын сураган эмесмин. Мага ошол досунун номерин берчи, сурап барып койбосок болбойт го? Жок да, менде анын номери, ал мага Байыш байкенин телефону менен чалган болчу. Карлыгач телефонун дароо өчүрдү. Кантип тапсам экен деп чый-пыйы чыгып кимдин номерин издеп жатканын өзү деле түшүнбөй, экрандагы телефон номерлерин өйдө ылдый жылдырып жатты. Бала бакчага балдарын алууга бара жатканын дагы унутуп койду. Карлыгач Байыштан кабар алууга аракет кылып жатып убакыттын кеч болуп кеткенин байкабай калды. Качан гана балдарын тарбиячысы телефон чала баштаганда такси менен шашыла жөнөдү. Канча шашпасын, ал бала бакчага өтө кеч келди. Керели кечке иштен чарчап үйүнө шашылып турган тарбиячы да Карлыгачты болушунча урушту. Эже, кечирип коюңузчу, жумуштарым, деп ыңгайсызданган Карлыгачтын сөзүнүн аягын укпастан тарбиячы аял бакырып кое берди. Менин дагы жумушум бар. Үйдө менин дагы балдарым күтүп жатат. Балаңардын бакчада экенин унутуп калгыда эмне болгон жумуш ал? Баласы бар киши ишти баласына карап пландайт да. Саат азыр канча болду? Туура 1,5 саат кечиктиң. Эми бир жолу кечиксең балдарыңды эшикке чыгарып тургузуп коем. Сүйлөгөн бойдон ичкери кирип кетти. Карлыгач болгон жинин балдарынан чыгарып, аларды жулкулдата кийинтип жатты. Үйүн көздөй таксиде келе жатып
каалаган жагына каалаган маалда бара албасына, буту тушалуу экенине кыжаалат боло үшкүрүп алды. Адатта үйүнө келери менен тамак жасаганга киришкен Карлыгач балдарына нан менен колбаса кесип берип коюп, телефон тиктеп отуруп калды. Байыштын телефонуна чалат, дали өчүк. Аңгыча сыртта Марат келип калды. Балдары атасынын колундагы баштыкка жармашты. Карлыгач күйөөсүнүн келгенине анчейин көңүл бурбады. Эмне болгон сага? Үңүрөйүп отурган Карлыгачка карады. Чарчадым, деп шылтоолоду. Бирок билинбеген менен Карлыгачтын күйөөсүнө болгон мамилеси күндөн күнгө сууп баратат. Эртең айылга чыгабыз, чарчап да жүрөсүң, жумушуңдан суран, деди Марат. Мындан ары айылга барып оокат кылабыз деп айта албай койду эмнегедир. Айылга барсак ошол жактан айтам деп ойлоду. Айылга? Көздөрү чакчая түштү келиндин. Эмне чочуйсуң? Ансыз деле канча болду бара элегибизге. Апама неберелерин учураштыралы, өзүбүз да бир апта жанында жүрүп келели. Кайдан чыгардың айылды? Мен бошобойм, сурана да калбайм. Эмнеге сурана албайсың? Антпей эле айылга баргым келбей жатат дебейсиңби? Шефибиз унаа менен сүзүшүп ооруканада жатат. Мен баарына жоопкерчилик алып кетип калмак белем. Өзүң деле ойлосоң. Мен эртең барабыз деп апама айтып койдум. Кубанган бойдон калды. Кайра барбай калдык десем капа болот го. Эмнеге барбай калдык демек элең, сен балдарды алып бара бер. Мен кийинчерээк аркаңардан барып калам, дей салды. Марат да анын сөзүнө муюп калды. Көп өтпөй Карлыгач балдарынын кийимдерин салыштыра баштады. Аларды эртеңден калбай айылга жөнөтүүгө чындап ынтызар болду. Келин ушунчалык эркин болууну самап жатты. Бир апта болсо дагы өзү менен өзү калгысы келди. Айнаш шаардан балам келет деп таңдан бери күйпөлөктөп, үйүн тазалап, короосун шыпырып, азыр боорсок жасап жаткан чагы. Анын үйүнүнөн түтүн чыгып, майдын жыты жыттана баштаганда кошунасы Шарипа басып келди. Айнаш, түтөтүп эле жатасың, деги тынччылыкпы? Ой, бүгүн балдарым келе жатат, ошолордун келишине камынып жатам. Мына сен барбай койсоң өздөрү айылга келишет турбайбы? Келбей анан, Маратым эми айылга келебиз деп жатат, мени шаарга жашатам деп канча аракет кылды. Абышкамдын үй жайын кароосуз калтырып шаарына барбай эле койдум. Шаарыңдан демим кыстыгып кетет айланайын. Андан көрө айтчы, тиги неберең эмне болду? Айнаш, эмнесин сурайсың? Шарипанын көзүнөн жашы тегеренип кетти. Ошону кичинесинен көзүн карап бактым эле. Эми калдар экөөбүз тең сагынып отурабыз, каралдым. Эрмегибиз болчу ал. Тиги келин далактап карабай таштап кетип эмне бала керек болуп калыптырбы? Же балаң менен жараша турган ою бар бекен? Ой, кайдагы ойду айтасың? Ал ажыраша элек жатып эле күйөөгө тийип кетиптир. Эми кайдан келет? Апей ботом эмне дейт? Күйөөгө тийип кеткен эмнеси? Күйөөгө тийсе баланы эмне кылат ботом? Ушул келин башыма балээ болду го. Келгени жан дүйнөмө тынчтык болгон жок. Кемпир жашын сүртүп жатканда дарбаза ачылып сырттан кирип келе жаткан Марат көрүндү. Айнаш колуна чыныдагы суусун көтөрүп дарбазаны көздөй басты. Уулунун неберелеринин башынан суу айлантып жерге чачып, чыныны көмкөрүп койду. Тунжурап көптөн бери тынчтыкта турган үй бир заматта опур-топур боло түштү. Шарип апа эмне чай ичпей кетип калды? Ыйлагандай дагы түрү бар. Ой, тиги небересин келини бербей жатат, ошону айтып ыйлады. Карганда небере жакшы эрмек болот да, анын үстүнө аны кичинесинен өзү бакты. Келини келген эмес беле баягы кеткен бойдон. Жок, ал турмушка чыгып кетиптир. Маанайыңарды бузбайын деп кетип калды. Кечинде калдар экөөнү чакырып чай берем. Сенин да базарлыгыңдан ооз тийишсин. Тимур Айсар аны үйүнө көчүрүп келип алганда бүгүн бир апта болот. Киши кызга ушунчалык кам көрүп, аны алаканына салып карап жатканы менен кыздын эркиндиги ошончолук чектеле берди. Мурдагыдай клубтарга барып, күндө түндө келмек тургай курбуларына дагы жолуга элек. Сыртка керер жарагын эле жигиттер алып чыгып келбесе, калган учурда үйдө. Социалдык тармактарда дагы мурдагыдай активдүү болбой калды. Эч кимге баш ийбей өз каалаганын кылып жүргөн кыз Тимурга өзүнөн өзү баш ийип берди. Азырынча баары Тимур каалагандай болуп жатат. Кызын Инстаграмдан көп көрбөй калган энеси ооруп калган жоксуңбу, сүрөт видео күтсөм эле киргизбейсиң деп телефон чалды. Кыз баары жакшы экенин, жөн гана социалдык тармактарга киргиси келбей калганын айтты. Телефонуна чалуу келсе эле Тимур ким экенин сурайт. Ким экен? Апам, деди кыз маанайсыз. Эмне, уруштубу? Жок, апама эмне деп айтам. Ал мени окуп кыйратып жүрөт деп ойлоп жатат да, окуган жокмун. Өзүмдөн 20 жаш улуу бирөө менен жашап жатам демек белем. Баары жакшы, окуум сонун дейм да. Болбосо окуудан качан эле чыгып калгам.
Коркпочу, окуйм десең эртең эле кайра жандандырып коебуз окууңду. Болбосо дипломду сатып эле берип коем. Кайсы вариантын тандайсың? Тимур кызды белинен имере өзүнө тартты. Экинчи, негизи окуган мага жакпайт деле. Дипломду алып апама көрсөтүп койсом болду, деди кыз жылмая. Болду анда, сен айткандай болот. Кызды саамайынан жыттап койду. Карлыгач балдарын айылга кетиргенден бери жумуштан кийин бошой түштү. Ар күнү кечкурун бейтапканада жаткан Байышка тамак ташуу менен алек. Бүгүн күйөөсү балдары келет деп турду эле Мараттан дагы 3-4 күнгө кала турган болуп калдык дегенин угуп кубанды. Мурун 2-3 күндө дагы балдарын сагынып кетчү. Азыр эмнегедир сагынып күтпөй эле. Анын оюн 190% акырындык менен Байыш ээлеп алды. Азыркы тапта ал балдарына эмес, ооруканада жаткан Байышка көбүрөөк санааркачы болду. Сезимдерин башкарууга күчү жетпей калган келиндин бул кадамдарынын аягы кандай болоорун ойлонууга да күчү жетмек эмес. Эч нерсени ойлонбостон жөн гана жашай берүүнү чечти.